Мен жардам сурап чыктым, жолдош сурап чыккан жокмун. Өзүңө окшоп кайрчы болот балдарың деп. Сиз үчүн бактылык деген эмне? Неме Сардар Нуркожоевиче кайрылган жокмун. Байлык үй бербесем бала бериптир да. Бирөө 100 000 берем дейт, бирөө үй алып берем дейт. Айткандан үй аласың. 5 комнат, 6 комнат үй алып беребиз. Ремонтун кылып беребиз. Эгиздериңди бирини мага бер. 8 балам бар. Сиздер свалкага жакын экенсиздер, э? Талак берип койду. Жолдошуңуздун жубайы менен сиз дагы элеңиз. Сүйлөшүп турабыз азыр. Мен ата-энем жок. Налоюмду эмнеге төрөдүм деп, Алланын берген экен дейм. Турмуш курууну сунуштаган мырзалар, Беркектер албай койсоң сөгүнүшөт экен. жакшы адам чыкса ба, турмушка чыкканга кандай? Жок. Пул, акча жок да. Каяка барасың? А? Мороженое? Ой, мороженое чыкпаптыр. Балалуу үй базар, баласыз үй мазар деген сөз бекерин айтылып калбаса керек. 8 баланын бактылуу энеси Дилбар айымдын дагы бүгүн башынан өткөн окуясын дал ушул Соото YouTube каналы аркылуу чагылдырып берүүгө биз даярбыз. Себеби буга чейин эле жекебиз жардамга муктаж экенин жалпыбызга көрсөтүп, билдирип келген. Бирок бүгүнкү күндө дагы дал ушул 8 баланын ичкен жегени жана да башка тамак ашына дагы жетишсиз болуп жаткандыктан дагы бир жолу коомчулукка кайрылууну туура көрдү. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Ошо менин атым Дилбар, 92-жылкы болом. 8 балам бар. Өзүм базар кургандан болом. Ошо күйөөгө өзгөнгө тийгенмин. Өзгөнүн келиндир койсузбу? Өзгөнгө тийгенмин. 4 балам болчу, жолдошум менен жакшы жашадык. Бишкекке келип иштедик. Анан ал ичип кетип, свалкада болуп, жоголуп кетти болмуш. Сиздер свалкага жакын экенсиздер, э? Ошол жакта неме болуп иштеп, ичип жүрүп, ошентип жок болуп кетти ал. Эй, üşüysүңөр. Üşüysүңөр. Ошо ызычуу болуп, ортодо көп немелер болуп, талак берип койду. Анан мен Дордойго бир эжени таанышып калып, ошо менен квартирага чыгып, базарда салфетка, бүт немелер чогуу сатып жүрдүм. Сатып жүрүп, анан анда 1 жылдай жүрдүм. Анан бу экинчи жолдошум менен таанышып калып, Каяктан тааныштыңыздар? жардам берип жүрдү да. Атайын сиздерге жардам берип жүрдү. Жардам берип жүрүп, ошентип неме кылып, жолу баягы жолдошум келе берип, тынчыбызды алып. Экөөңүздөр чогуу жашап атканда дагы биринчи мен өзүм. Анан ал киши айтты, мен неме кылып алып алайын деп неме кылды. Анан ошо соседтериме тынчтык жок экен, тийип ала бер деп неме кылды эле. Макул болуп, ошо менен тийип, баягы жолдошум жок болуп кетти ошо менен биринчиси. Азыр деле ошо ичкиликтен арыла албай неме болуп жүрөт. Ал кабарлашып турасыздарбы же анча-мынча? Анча-мынча балдарына неме кылып турат. Телефон чалып, сүйлөшүп турат. Өзү Кара Сууда. Ошол жакта иштеп неме кылып, балдарына кээде эсине түшүп кеткенде акча салып коет, ошентип. Кир. Ошентип жүрүп анан Экинчиңиз менен тааныштыңыз, ал сизге жардамдашып турду, анан сиз ага турмушка чыктыңыз. Анын өзүнүн үй бүлөсү бар беле, жок беле? Ооба, бар эле. Экинчи аялы. Экинчи аялы бар эле. Экинчи аялы бар. Анан бул неме Асан Үсөн төрөлгөндөн кийин айтты ошондой. Неме алып алганмын деп айтып, неме кылды. Мен ал коркуп аялы ызычуу десем жок. Андай немеси жок, жакшы азыр сүйлөшүп турат ал аялы менен. Демек, сиздер жолдошуңуздун жубайы менен сиз дагы элеңиз. Сүйлөшүп турабыз азыр. Ал анда алар айылда алыста да. Азыр ошо неме жолдошум ошо жакта жашайт. Анан Бишкекке келгенде кабар алып, балдардан неме кылып турат. Бизди айылга чакырды эле. Эми балдарым ошо жакта окуйт. Ошо жака садикте неме кылам деп мен барбай койдум. Бир айылда жашоок неме болот деп. Эми тааныбаган жерге 8 бала менен кантип бармак элеңиз? Бишкекте көп жыл жашап үйрөнүп калганмын да, ошо. Тааныштар көп. Анан бул көрүп аткан көрөрманда деле мындай суроо жаралышы мүмкүн. Ушунча 8 баласы бар экен.
эми өзү да кыйналбастан өзүнүн туугандарына деле алып барып балдарын алып барып каратып турса болбойбу, өзү иштеп депчи. Өзүңүздүн ата энеңиз, бир туугандар? Жок, менин ата энем жок. Апам 15 жыл мурун каза болуп калган, жүрөк оорусунан. Атам жаш маалыбызда мен төрөлүктө эле ажырашып кеткен. Өзү апам ошо ажырашып кетип, өзү немеде мэрияда иштейт болчу апам. Жакшы жүрөт. Мэрияда иштейт, анан мугалим, орус тилине мугалим болгон. Анан эже азыр дал ушул жардам сурап кайрылгандан кийин буюрса жардам келбей койбойт, анткени кыргыз элибиз бири-бирибизди ачка калтырбайбыз. Анан бирок биз дагы ушул Соло ТВ YouTube каналына көптөгөн жалгыз бой айымдарды тарткан учурда аларга дагы да болсо турмуш курууну сунуштаган мырзалар, жөн гана кечинде үйүңө алып кетсем болобу, же болбосо балдарыңды мага бер, мен сага үй алып берем дегендер да чыкпай койбойт экен да. Ой, андайлар менде толтура болду. Кышы менен улам телефон чалат, жардам беребиз деп эркектер албай койсоң сөгүнүшөт экен. Анан кайра бир эжелер телефон чалып алып үйүмө келишти. 5 комнат, 6 комнат үй алып беребиз, ремонтун кылып беребиз, эгиздериңди бирини мага бер деп. Ой, кантип берем десем, кайра мени урушуп кетишти баягылар. Ой, бага албасаң эмнеге төрөйсүң, эмнеге чыгасың YouTubeга деп. Ошондой деп сөгүп кагып кеткендер, анан кошуналарым кууп чыккан маалиям болду. Аларды үй эле сунуштагандар болдубу же башка нерсе, акча да сунуштаган? Акча, бирөө 100 000 берем дейт, бирөө үй алып берем дейт, бирөө машина алып берем дейт. Бирок эми элестетиңиз, 9 ай боюңа көтөрүп, анан чоңойтуп аткан балаңды кантип бирөөгө берип коесуң? Ооба, буларды араң өзүм чоңойтуп атсам, анда сатсам эле мындай кыйналып чоңойтпайт элем да мен буларды. Андай налоюмду эмнеге төрөдүм деп, Алланын берген экен дейм. Ошо бизге байлык үй бербесе ham бала бериптир да, Аллахым. Эми өкмөт тараптан жардам болобу? Өкмөт тараптан соцзащита каралашып турат. Мэриядан неме берип турат, пособие немелер. Азыр продукта берип турат. Азыр неме пособиям жаңы жылдан бери токтоп калган. Ошого кичине кыйналып калдык биз. 3 ай токтоп калыптыр да? Ооба, ошо токтоп калды. Жакшы алчыңыз беле 9600 алчу эле. Жакшы эле акча экен да булардын продукциясы. Азыр аларга барып немем түшүндүрсөм, жок, биз бербей койбойбуз. Просто учет болуш керек экен. Баягы квартальныйдан справканы азыр ошондой кылып коюптур да. Учету болбосо бербейт. 3 айдан бери азыр ошо токтоп калып, биз деле кыйналып калдык кичине. Кыштан эмне кылдыңыздар? Кыштан аман эсен чыгып алдыңыздар. Кудайга шүгүр чыгып алдык. Бирок үйдө дагы деле болсо печка чыга экен. Ооба. Тим немеде үйүм сыз болуп атат да. Көп бала менен башка үй квартиралар албайт. Бул жер өзүбүзгө жакшы, мындай тынч жер да, хозяин деле жакшы. Канча төлөйсүздөр эми? Бул жерге 4000 төлөйбүз, суу, мусор светтери менен 6000 туруп кетет. Азыркы учурда көрүп атабыз же бир комната экен. Бир комнатага 8 бала менен өзүңүз батасыздарбы ичине? Жок, азыр неме кышында эптеп жашадык. Мына печка бар. Жылуу балдарга кет, мен балдарга жылуу болсун деп азыр неме кылдым. Эми бул деле комната. Аз коюп тур, Бул комната деле бар. Буну склад азыр кышында склад кылып койгонбуз. Ошо сырыс болуп, эми ремонт кылам деп ошо актарды неме даярдап аттым эле. Эми буюрса бул жакка балдарга шарт түзүп берейин деп атам да. Окуусуна, ошо шкаф немелер, парта немелер болсо, неме кылып берейин деп ошого ремонт кылып аттым эле. Ремонт кылып атам. Негизи эле азыр балдардын мектебине барып келгенге деле ага деле каражат керек. Анан мектеп тараптан жеңилдетүү болобу? Мектеп тараптан ооба жеңилдетүү болот. Мындай неме, баягы акча топтомой, салфетка немелер болот, бизден алышпайт алар. Анан баягы дептер сырттаганы бүт баарынікі окшош болот, алардан бизден алышпайт. Балдарым өздөрү эле берет, неме мугалимдери. Анан 2-класста балам мугалим өзүнчө жардам берип турат, колунан келишинче ал деле. Кошумча? Ошоңорду. Азыр ал деле өзү айткандан уяласың. Ошо жетишпеген китептери бар. Ошо констабаларга кыйналып атабыз. Ошон үчүн азыр кичине неме болуп калды, пособие токтоп калгандан бери. Буюрса, ал жагыңызда жакшы жакка жылат деген ойдобуз. Анан бул комнатада неме холодильник немелер бар болчу. Аны элдер жардам кылып келип берген. Анан аны сатып
неме өзү алыптыр, жашаганга шарты бар экен деп сүйлөшкөн. Ошону айта кетейин дедим эле. Ошо фонддор акча топтоп ошентип алып беришкен. Анан бул үйдөгү телевизорду бир эже чалып жаңы жылга Аяз ата кат деп жазды эле. Анан балам кат жазган экен. Ошондо бир орус байке анан 3 неме достору чогулушуп ошо чоң телевизор алып келип беришти. Ошо телевизор алып бериптин дейин деп ошентип жазган экен. Буюрса баардык нерсе жакшы болот деген айдасыз. Буюрса ошо бизге эми кичине бир мындай немеге жер берилип калса эми жакшы болот эле да. Өзүбүз эптеп куруп алганы. Анан мындай фонддор бар экен. Даяр чекти үйдө куруп беребиз дегендер, а бизде жер жок да. Ошого кичине бир 4 соток болсо эми жер бөлүп берсе мемлекет жакшы болот эле. Ошол кайрылып көрдүңүзбү? Мисалы үчүн сиз көп балалуу эне катары. Баягы мурдагы президентке кайрылгам. Анан жооп боло элек. Неме Садыр Нуркожоевиче кайрылган жокмун азыр. Балдар жалгыз таштай албайм, көчөгө чыга албайм. Ошого барып кат жазыш керек экен. Ошону кыла алган жокмун азыр. Буюрса жакшы. Немелерге Камчыбек Ташиев деле жардам берип атат экен. Ошого барды ишти, каякта балдардан колум бошобой. Анан балдардын тамак ашы, ар бир бала рызкысы менен төрөлөт дейбиз, бирок ошенткенибиз менен баланын ичкен жегени, кийим кечеси жана башка нерсеси болот. Анан алардын баардыгына каражат каяктан табасыз эже? Ошо кыргыз элим жардам берип турат, тааныгандар. Ошо кошуналарым кийилбеген калган кийимдерин берет. Ошентип жардам берип турушат азырынча. Анан атам иштейт Россияда. Алды эле колунан келгенче 1000 рубль, 2000 рубль салып турат байкуш. Бир туугандар жокпу же? Жок, мен жалгыз эле кызмын. Апам бир туугандар менен катташпайм. Ошо апам өтүп кеткенден бери. Мындай байланышып, эми чоңойгон сайын мамилени чындайын деп баштайсың да? Ооба, неме телефон чалып сүйлөшүп турам, мындай жардам сурабайм да. Сизди мисалы үчүн ушунтип кыйналып жашап атканыңызды билишеби алар? Билишет. Билип туруп жардам бербейт. Азыр өздөрү жакшынакай эле жашайт. Балдарыңызды карап отуруп, мындай жаш айырмачылыктарын деле кээде билбей калган учурлар болот экен да, билинбейт экен. Жаштары канчада эже? Эң чоңунан баштасаңыз. Эң чоң 3-класс, 2012-жыл, андан кийин 2014, 2016, 2017, 20, 21, 22. Эгиздерим 22. Эгиз балалуу болгондо мындай башкача бакыт болсо эле. Мен билген эмесмин бул. Алдырам деп жүрүп, анан коркуп коем ошончасын төрөдүм эми деп. Анан бир жума калганда барсам эгиз дейт. Ошондо билгенмин. Ошо алдырганга вообще шарт жок болуп калган да менде. Өзүм оюм келген, анан дагы коркуп кой. Немеде жооп берип калам деп анан. Эгиздер негизи үй бүлөңүздөр да бар беле өзүңүздөр жакта? Мен чоң эмем. Ошо 15 төрөдү дебедим. 15 төрөгөн. Ошо эгиздер бар болчу, 4 эгиз бар болчу. Мен жеңем эгиз төрөгөн. Демек эгиздер сиздерде бар экен да? Ооба, бизде бар эгиз. Бактылуулук деген эле биз байлык, бийлик, жакшы жашоону гана элестетебиз, бирок сиз үчүн бактылуулук деген эмне? Мен үчүн бактылуулук балдарым аман эсен чоңойсо, ошолар мени. Азыр байлык менен баланын эртекечи жок дейт го. Байлык болот, Кудай буйрса ошо балдарым чоңоюп. Анан кээ бирлер жазышат, өзүңө окшоп кайрчу болот балдарың деп. Бая комментарияда. Ошентип эмнеге төрөйсүң, бага албасаң. Ошондойлорго эмне деп жооп берди элеңиз эжемде? Көпчүлүк эле эмне төрөйсүң андан көрө, балдарың алдырып салбайт белең, тигибу деген диванда жаткан эксперттер көп да? Ооба, ошондойлор көп экен. Мен бая комментарияларды окуп калам да, анан кое деп жазбай коем да эми. Алла өзү неме кылат, бар көрүп турат го деп. Жалган сүйлөшөт дейт, жай болсо жашоом көрүп турат. Ошентип. Балдарыңды өзүңдө кайырчу болот деп калдыңыз. Сиздин да башыңыздан өттү беле андай нерсе? Жок, мен мындай жашоодо жашаган эмесмин. Апам мэрияда иштеген, мугалим болчу, экибиз мен иштейт эле да. Мугалим болчу. Өзү Россияда окуп келген. Эми апам өтүп кеткенден кийин ушундай болуп калдым да мен. Күйөөгө тийип
Болбосо мындай кыйынчылыкта жашаган эмесмин да. Ошентип комментарийлерди окуп алып аябай неме болуп кетем мен. Ошентип бирөөнүн жашоосун билбеген экен, эмне кылат сүйлөп деп. Аллага коюп коем баарын. Алла өзү көрүп турат деп. Анан баягында эркектер чалганда вообще стресс болуп каласың экен. Күйөөгө тийбейсиңби? Мага эле тийип албайсыңбы? Мен өзүм багып алам деп. Мен 8 балам мененби? Сен өзүң багып ал алдың деп ошентип неме кылып телефонду эми албай койгон учурларым болгон. Албасам кайра эле сөгүнүшөт. Эмне албайсың деп, Эмне бой көтөрүп атасың өзүң жардам сурап. Мен жардам сурап чыктым, жолдош сурап чыккан жокмун деп. Анан эже эми бардык нерседен жакшы нерсени үмүттөнүш керек. Анан сиз дагы эми жолдош күйөө жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Жакшы адам чыкса ба, турмушка чыкканга кандай? Жок. Болду. Болду жок. Уже эки күйөөгө тийдим. Болбоду. Эми ушу балдарым чоңойсо, аман эсен чоңойсо болду мага. Ушу балдарымды окутуп, азыр ушу балдарымды окутуп, эптеп чоңойтуп алсам болду. Азыр жолдош дегенден эмес. Демек, биз дагы бүгүн дал ушул жака эжекебиздин номерин, атайын кайсы жакка жардам которсоңуздар болот, аны жаза кетебиз. Бирок мырзалар, эгерде көрүп жаткан болсоңуздар, эжекебизге эч кандай күбөнүн деле кереги жок. Колуңуздардан келсе жардамыңыздарды көрсөтүңүздөр. Мен аз берем, туруп тура, аз берем, Жакшы бала болсоң берем, макулбу? Оу, эмнени алып берейин? Мен 8 балам бар. Азыр ошо финанс жактан, көрпө төшөк, ошо балдарым 3 балам окуйт, канцлер жактан кыйналып турабыз. Ошо колуңардан келишинче негатив жазбай эле жардам бериңиздерди суранам.